Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ama ba'du. Assalamu alaikum urmatlı okuçular. Bugün Muhtasarul Kudri kitabının masx temasını bütüp hayız temasına kirişmekçiyiz. Kuday Taala muşul hayız temasından tuğra düşünük berip, onu başkalarına jetkirүүгө mümkünçülük bergen bolsun. Babul haydi. Hayız tuğralı bölüm. Biz Kırgızlar hayızdı etekkir dep koyabız. Mına ушул Arap tilinde kelgen hayız degen sözdün leksikалық жана terminologiyалық manisi var. Hayыздың leksikалық manisin kitabımızda başkaça aytkan, kitabımızın haşiyasında, alemi başka kitaplarda, mesela başka şarh kitaplarda, mesela Muhtasarul Hikoyanın şarhı jana başka şarhlarda başkaça kelgen. Andıktan ar birini ayta keteli. Hayыздың leksikалық manisini kitabımızda emne deydi? Bu kanın çıgıusu deydi. Kanın uyat müçödön, avrattan çıgıusu deydi, avrat müçödön. Kандай ispat menen болбосун дейт. Мейли ал адамдан чыгабы, же айвандан чыгабы, айырмасы жок. Мына ошол себептен арабтарда хадатил арнабу дейт. Койон хайыз болду дейт. Андан максат ошол койоннун уят мүчөсүдөн жанагы ауратынан кан чыкты деген мааниде. Кээ бир алымдарыбыз болсо хайыздын лексикалык маанисин агуу деп коет. Жөн эле агуу. Мисалга Salat damu deseng bolot, hazat damu deseng kanaqtı degen bolot. Je bolsam hadal ma'u deseniz su aktı degen manini tuyuntat. Al endi şariattagı manisi emne dese, kitabımızın şarhında mıntip aytat. İbaratun an damin maksusin ay dami banati adama min mahrajin maksusin ve huwa mawdi'ul viladati min şahsin maksusin. Atayın adam degende balagатка жеткен жана 9 жаш жана 9 жаштан жокору болгон аялдан анан алдыңкы мүчөсүнөн чыккан канды эмне деп коет экен? Хайыз деп коет. Кандай экен? Атайын шарият белгилеген адам. Ал ким болот? Аял. Анан 9 жаштан жокору, 9 жаштан жокору болуш керек. Анан атайын жанагы шарият белгилеген орундан, башкача айтканда авраттан чыккан канды хайыз деп аталат. Ушул шарттар табылса гана анан жанагы аялдын аврат мүчөсүнөн чыккан кан хайыз деп эсептелет. Кээ бир алымдарыбыз ушул эле нерсени, ушул эле аныктаманы кичине башкачараак кылып айтып коюшкан. Ал хайыз деп эмнени айтат десе, ал хайзу huwa damun yanfuzuhu rahimu imra'atin baligatin la dabiha wa la yasabiha deydi. Hayız emne dese, баягы оорулуу болбогон, картайган, улуу жашка жетпеген, жетелек болгон, балагатка жеткен 9 жаштан жокору болгон аялдын жатыны чыгарган кан хайыз деп аталат дейди. Бирок экөөнүн мааниси бир эле. Кыскасы хайыз деп эмнени айтатса, эмне дейт экенбиз? Hayız bul 9 жаш жана андан чоң болгон аялдын жатынынан чыккан кан не деп аталат? Hayız деп аталат дейбиз. Эми шариатта бул хайыздын өзүнүн бир мөөнөттөрү болот. Шариатта хайыздын өкүмдөрү бар. Бул эмнени тыят, эмнени тыйбайт, мына ушул нерсеге киришели. Aqallul haydi 3 ayyamin ve layaliha. Hayыздың мөөнөтүнүн эң азы 3 түнүкүн. Башкача айтканда 72 саат. Мына ушул 72 сааттан эгер 3 түнүкүнөн аз келе турган болсо, азыр айтат, хайыз болуп эсептелбейт. Мисалга, bir ayal bir gün kan kördü, же болсом 2 kan kördü, ошо ойдон 15 gün kan келбеди. Анан 16 gün кайра kan келе турган болсо, жанагы 2 gün көргөн каны хайыз болуп эсептелбейт. Себеби шарият хайыздын мөөнөтүнүн эң азы деп эмнени белгиледи? 3 түнүкүндү. Бул 3 түнүкүн дегени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Дарул Кутни аркылуу риваят кылынган хадис далил болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Aqallul haydi lil jariyatil bikri ve thayyibi 3 ayyamin ve layaliha ve aktharuhu asharatun." Hayыздын эң азы kızga jana juwan üçün, kız üçün jana juwan üçün 3 түнүкүн, эң көбү 10 түнүкүн деген hadis. Мына ушул hadistin негизинде биздин алымдарыбыз
hayыздын мөөнөтүнүн эң азы 3 күн, 3 түнүкүн деп эмне кылган белгилешкен. Албетте бул хадис даиф хадис. Даиф хадис. Бирок бул бир канча түр жол менен риваят кылынгандыктан бул хасан хадистин деңгээлге жеткен хадистерден болуп эсептелет. Мына ошол хасан хадис болгондуктан биздин мазхабтын аалымдары мына ушул хадисти карманышкан. Ва ма нақаса мин залика фалайса бихайзин фахуа истихазатун. Жана айттык, эгерде кан 3 түнүкүнөн аз келе турган болсо, ал хайз болуп эсептелбейт, ал истихаза каны болот. Ал истихаза болот. Истихазанын өкүмү мындай оору себептен же башка себептен чыккан кан деп аталат. Анын өкүмү кийинки темаларда Кудайым буйруса келет. Хоп. Ва аксаруху ашарату айямин. Хайздын мөөнөтүнүн эң көбү 10 түнүкүн. Бул маселеде Абу Ханифа рахматулла алейхи эки пикир айткан. Эң биринчи пикири 15 түнүкүн деген. 15 түнүкүн деп Имам Шафии мазхаб сыяктуу, Имам Малик сыяктуу 15 күн деп, андан кийин бул пикириден кайтып 10 күн деген маселеге келип токтогон. Албетте бул аалымдардын ар биринин өзүнүн далили бар. Мисалга Абу Ханифа мурун айткан сөзүнүн, Имам Шафии, Имам Маликтин мазхабынын далилдери Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламнын минтип айткан сөзү бар. Аялдар силердин бириңер өмүрүнүн жарымыны намаз окубай өтөт деген хадис бар. Өмүрүнүн жарымы дегенде анда биз өмүрдө эки бөлөбүз. Мисалга айталы, bir ayda 30 gün жашай турган болсо, 15 күнүнү сен намаз окуйсуң, 15 күнү окубайсың деген сөз. Мына ушул хадисти далил келтирип, айыздын мөөнөтүнүн көбү 15 күн экен да деген жыйынтыкка келип туруп, ошондой өкүм чыгарышкан. Бирок байкаганыңыздай бул хадисте даана эмне тууралуу айтылган эмес? Sen hayızın 15 gün deyip aytılgan emez. Bol жерде эмне деп жатат? Өмүрүнүн жарымын намаз окубай өтөсүң дегенде сөздү айтып койгон. Бул ишара болуп жатат жанагы немеге. Хайыз экен, хайыз болуп каласың деген сөзгө. Бирок биздин мазхабтын далили жана жокоруда айткан хадисибиз эмне экен? Хайыздын эң азы 3 түнүкүн, эң көбү 10 түнүкүн деген хадис. Бул жерде даана хайыз тууралуу сан менен, цифра менен мындайча айтканда атап берип жатат. Мына ушул хадис бизге эмне болот экен? Далил болуп берет. Эми андай дей турган болсок, тигилердин дагы хадиси бар да. Алардын хадисине биздин алымдар эмне дешет? Биздин алымдардын алардын хадисине жообу төмөнкүчө. Биринчиси Ибн Жаузи рахматуллахи алейхи айтат экен, "Хаза хадисун ла юрха." Бул бир белгилүү маалым не хадис эмес, хадистерден эмес дейт. Бирок Имам Навави рахматуллахи алейхи айтат, бул хадис батыл хадистерден дейт. Бирок эгерде биз дейт, ооба макул бул хадис сахих деп макул боло турган болсок дагы, бирок бул хадис жанагы хайыздын 15 күн экендигине далил боло албайт. Анткени бул хадистен шатыр, сен жарымы дегенин мааниси шатыр дегенин мааниси дейт. Акыйкаты ошол жарымга жакын, өмүрүңнүн жарымына жакынını сен намаз окубай өтөсүң, силердин бириңер намаз окубай өтөт деген мааниде дейт. Анткени бул өмүрүнүн ичинде жанагы мунун балагатка жете элек күндөрү бар, кош бойлуу болгон күндөрү бар, картаң жашка жеткен күндөрү бар, нифас болгон күндөрү бар. Ошолордун бардыгын эсебине алган кезибизде өмүрүнүн жарымы хайыз менен эмес, башка бир нерселер дагы анын ичинде камтылып кеткен болуп эсептелет. Ошон үчүн жанагы биздин далил башкалардын далилине караганда бул маселеде не күчтүүрөөк болот. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ إِسْتِحَاضَةٌ 10 күндөн ашкан кан истихаза болуп эсептелет. 10 күндөн доли секунд ашса, мындайча айтканда 1 секунд эмес, доли секунд аша турган болсо, ал эмне болуп эсептелет экен? Истихаза болот. Истихаза тууралуу Кудайым буйруса жанагы айтканыбыздай төмөндө келет. Ошол жерде баяндап беребиз. وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْقُدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ Hayız mönötünde ayal körgön kızıl kan bolsun, sarı bolsun, különg bolsun, bardığı hayız bolup eseptelet. Kaysıl tüstü, kaysıl öңdögü kandı körбөсүн hayız bolup eseptelet. Negizinen kitepterde hayızdın kanının 6 türünü ataşat. Hayızda kança türü var eken kan 6 türü bolot. Birinci as-savat dep koyat. Kara kan çıkışı mümkün. Kızıl, sarı, jaşıl, különg. Anan nege toprakka jakın, turbiya dep koy, toprakka jakın különgdөрдөн boluşu mümkün deyt. 6 tür. Muna uşul 6 türdün bardığı emne dep eseptelet eken?
hayz болот. Ушул hayz мөөнөтүндө кайсыл светтеги, кайсыл өңдөгү сиз ошол аял канды көрбөсүн, ал эмне деп эсептелет экен? Hayz болуп эсептелет. Hatta taral bayalda holisan, таза ак көргөнгө чейин дейт. Ошол таза ак көргөнгө чейиндин маанисini биздин алымдарыбыз мына хашияларында айтат. Ошол таза ак, калыс ак көргөнгө чейин дегендин мааниси эмне десе, wa huwa kal khaytil abyazi yakhruju ba'da inqita'i dam дейт. Калыс ак деп жанагы хайз түгөгөндөн кийин жип сыяктуу бир ак нерсенин чыгушу дейт. Хайз токтоду, хайздын каны токтоду, артынан жип сыяктуу ак жип сыяктуу чыгып калса, мына ошол хайздын токтогондугунун белгиси болот дейт. Кээ бир алымдарыбыз айтат, жок, бул калыс ак дегендин мааниси аял өзүнүн ошол этеккирминби, этеккир эмесминби деп өзүнүн сыноо үчүн жанагы койгон бир вата дейт. Же болбосо азыркы биздин доорда аны не деп коебуз? Жанагында прикладка деп коет. Мына ошол прикладканы коет, караган кезде ошондо кызыл же жашыл же башкасы чыкпай, ошол жерде ак болгон болсо, значит ал аял эмне болду? Таза болду деген өкүм чыгат. Wal hayzu yusqitu anil haizi as-salata wa yuharrimu alayha as-sawma. Hayz namaz окуучунун мойнунан hayz болгон балагатка жеткен hayz болгон аялдын намаз окуучу аялдын мойнунан намаздын милдет болуусун түшүрөт. Мына ушул маселеде биздин алымдарыбыздын эки көз карашы бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча hayz болгон аялга намаз мойнуга милдет болот дейт. Бирок аткаруу дурус эмес дейт. Ошондуктан кийин казасы милдет болбойт. Эмне себептен милдет болбойт десе, жанагы мисалга 10 күн эгерде 10 күн этеккир көрө турган болсо, мисалга 60 вак болуп кетет витр намазы менен чогуу кошконубузда. 60 намаз каза окуш керек болуп калат. Бул аял үчүн өтө түйшүк болот, көйгөй болот. Ошол себептен шарият не кылган, мунун мойнуган түшүргөн, жеңилдик берген дейт. Болбосо негизинен намаз мойнуга эмне болот дейт? Милдет болот дейт. Бул кээ бир алымдарыбыздын көз карашы. Бирок фатва бул сөзгө берилген эмес. Фатва кайсы сөзгө берилген? Мына китебибиздеги сөзгө. Китебибиз эмне дейт? Hayz болгон аялдын мойнудан hayz эмнени түшүрөт? Намазды түшүрөт. Hayz болгон аялга такыр эле намаз мойнуга не болбойт? Милдет болбойт. Ошон үчүн этеккир токтогондон казасын да тутпайт дейбиз азыр. Бирок wa yuharrimu alayha as-sawm. Орозо башкача болот өкүмү. Орозону милдет болуусун тыйбайт. Орозо hayz болгон адамга милдет болот, мойнуга жүктөлөт фарз катарында. Бирок орозо тутуу харам болот. Ошол hayz мезгилинде орозо тутуу милдет, бирок орозо фарз болот, бирок аны тутуу харам болуп калат. Шуну экөөнүн ортосуна айырмасыга барыш керек. Мына ошол себептен ва тaqzis sawma ва ла taqzis salat. Орозонун казасын тутат. Себеби бул эмне болгон? Мойнуга милдет болгон тутуу арам болуп турган. Hayz тосуп турат аткаруудан. Ал эми намаз башынан эле мойнуга милдет болбогондуктан анын казасын тутуу эмне эмес? Милдет эмес болуп калган. Милдет эмес болот. Бул намаздын казасын тутпагандыгына дагы башка далилдерим бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баягы Айша энебиз айтат, биздин бирибиз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда эгерде этек киринен таза болсо, намазыны, орозонун казасын тутат эле, намазын казасын окуп бербейт эле деген хадис дагы ушул айткан пикирибизди эмне кылат? Кубаттап, коштоп, колдоп турат. Хоп. Анан айта турган нерсе, эгерде кокустан намаз окуп жаткан кезде этеккир келип калса, же орозо тутуп жаткан кезде этеккир келип калса, эмне болот деген бир суроо. Кокус ошондой болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу алымдарыбыз өздөрүнүн китептеринде өтө түрдүү пикирлерин айтып келген. Бирок Шархул Викояда бир пикир бар. Шархул Викоядан орозо тууралуу бир сөздү айтайын. Farz орозо болсо, албетте казасын аткарат. Farz намаз болсо, анын немеси мойнундан түшөт, түшүнүктүү. Бирок тема, маселе нафыл орозо, нафыл намаз тууралуу кетет. Ошол Шархул Викоядагы кызык бир сүйлөм, орозо менен намаздын ортосунда эмне кылат? Айырма коёт да. Орозо менен намаздын, нафылдын ортосунда айырма коёт. Биринин казасын тутуп берет, экинчисинин казасын окубайт деген бир түшүнүк айтылат. Бирок ал пикир туура эмес. Ал пикир туура эмес. Эң туурасы ошол каза орозобу, ал намазбы, нафыл намазы баштадыбы, баштагандан кийин этеккир болуп калдыбы, анын казасын кийин тутуп бериш керек болуп калат. Окуп бериш керек болуп калат. А Шархул Викояда эмне дейт?
намаздын казасын окуйт, бирок орозо, нафыл орозонун казасын тутуп бербейт дейт. Бирок аалымдарыбыздын көпчүлүгү бул пикирди колдогон эмес. Туура пикир кайсы экен? Нафыл намазды баштадыңызбы? Нафыл орозону баштагансызбы? Кийин ортодо этек кирип алып калсаңыз, анын акырына чыгаруу сизге мүмкүн эмес болот. Токтотосуз. Кийин этек кирип токтогондон кийин анын казасыны тутуп бериш мойнуңузга милдет болот. Жана намаздын казасын дагы окуп берүү милдет болот. Вала тадхулул масжида. Этек кирип болгон аял мечитке кире албайт. Ушул нерсеге жакшы мындай басым жасашыбыз керек. Кээ бир учурларда биздин эжекелерибиз, карындаштарыбыз мечиттерге дем салдыргалы келет, же бир зияратка келет. Ушундай мезгилде эжеке карындаштарыбыз мечитке кирбештери керек. Эгер этек кирип болуп калган болсо, алар сыртта туруп тургандары оң болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси менен мечитке кирүү, хайз болгон аялга мечитке кирүү тыйыл салган. Пайгамбар айтат: "Фа инни ла ухиллул масжида ли хайдин ва ла ли жунубин." Албетте дейт, мен жунуп болгон кишиге, гусул милдет болгон кишиге этек кирип болгон аялга мечитке кирүүнү ыраа көрбөйм дейт, уруксат бербейм, адал дебеймин дейт. Ушул хадис менен кирүү тыйыл салынган кирүүгө. Вала татуфу бил байти. Жана этек кирип болгон аял эгерде ажылыкка барган болсо, умрага же фарз ажылыкка барып, ошол таваф кыла турган күнү эгер этек кирип болуп калган болсо, мисалга жандан мурун этек кирип болуп калды, бирок этек кирип токтой элек болсо, жанагы үйгө таваф кыла албайт. Үйдүн ичине, себеби жанагы мечиттин ичине кирген кара үйгө 10-числода мисалга фарз ажылыкка барган болсо, Зулхижжа айынын 10-числосунда эмне кылат? Таваф кылыш керек. Эгер кокус этек кирип болуп калган болсо, ал аял ошол күнү таваф кылууга укугу жок. Этек кирип токто боюнча акысы калбай калат. Таваф кылуу харам болот. Бирок эми бул жерде бир суроо жаралат. Суроо, азыр биз мечитке кире албайт дедик. Мечитке кире албагандан кийин, деп айткандан кийин, мына таваф үйгө таваф кылбайт деген сөздү кайра баштан айтуудун канчалык деңгээлде кажети бар эле? Анткени биз бардыгыбыз билебиз. Мечиттеги Масжидул Харамдын Каба, Масжидул Харамдын ичинде, ал мечиттин ичинде. Мечитке кире алсаң кайдан таваф кыла аласыз? Маселе ушул жерде да. Эмне себептен буну кайра башынан айтып атат? Ушуну айтпай эле койсо болот эди, анткени ансыз да эле биз мечитке кире албайбыз го деп туруп, эгерде бириңиздер суроо бере турган болсоңуздар, бул суроодун жообуну чак эле биздин аалымдарыбыз жооп берип койгон. Аалымдарыбыз мынтип жооп беришет. Бул жерде тавафты өзгөчө кылып айткандыгынын себеби дейт, мүмкүн бир адам хайзы баштар элек абалда мечитке кирип тавафты баштады. Таваф кылып жатканда этек кирип келип калган болушу мүмкүн дейт да. Ошондо тавафты эмне кылып коюш керек? Токтотот да чыгып кетет мечиттен эми. Таваф кылгыча этек кир жок эле, тавафты баштагандан кийин не болду? Мечитке кирген кезде мисалга жок эле этек кир. Баштайын дегенде келип калды. Анда бул таваф эмне кылбайт экен? Таваф кылбай кайра чыгып кетет. Ушундай болушу мүмкүн деп кээ бир аалымдарыбыз айтат. Же болбосо бир адам ажике ошол ажыга барган аял ойлоп калышы мүмкүн да. Эми тавафтан дагы рүкүндүгү күчтүүрөөк болгон Арафа тоуна баруу мүмкүн болсо, башка амалдары бардыгы мүмкүн болсо, андай болсо бул таваф дагы мүмкүн болушу керек, хайз болсоң да эле мүмкүн болуш керек деп ойлоп калган ушундай бир ажылыкка барган адамдын ушундай оюну не кылуу үчүн четке кагуу максатында бул сүйлөм айтылып калган. Сиз андай деп ойлобоңуз, Арафага вукуф кылуу мүмкүн болот, андыктан таваф кылуу дагы мүмкүн деп ойлоп калбаңыз, ал туура эмес деп, ошондой анын оюну кетирүү максатында бул сүйлөм айтылып калган деп биздин аалымдарыбыз айтышат. Вала яатиха заужуха. Этеккир болгон аялга анын күйөөү шарият ишине барбайт дейт. Бул жерде күйөө келбейт деп өтө адеп менен сүйлөп атат. Киная менен мындай ачык айкын жыныстык катнаш деп мындай сүйлөбөй, киная сөздөр менен күйөө ага эмне жакындабайт, күйөө ага келбейт, же болсо шарият ишине барбайт деп айтып жатат китебибиз. Эми ушул жерде бир нерсени айта кете турган нерсе бар. Эгерде кокустан кандайдыр бир адам, кандайдыр бир киши ошол хайз мезгилинде өзүнүн аялына жынстык катнашка бара турган болсо, ушул кылган ишим адал деп эсептеп, адал деп ойлоп,
эгер жыныстык катнашка болсо, ал динден чыгат. Кудайым сактасын. Эч качан адал деген ой менен кошулбаш керек. Бул негизи эле кошулбаш керек, бирок адал деген менен ой менен кылсаңыз, ал динден чыккан болуп эсептелет. Себеби Кудай Таала арам кылган нерсени, аят менен арам кылган нерсени адалга чыгаруу бул адамды динден чыгаруучу амалдардан болот. Ал эми эгерде кандайдыр бир киши адал эмес, bir şaytanın azgırığı menenbi, nafsının kızıkçılığının nemesi menenbi, eğer de özünü toktata albay hayız mezgilinde ayalına koşulup algan bolsa, anın moynuga bizdin mazhabtın köz karaşı boyunca tövbe menen istiğfar millet bolot. Al kişi Kuday Taaladan çındap kechirim surap, tövbe kılıp qaytış керек, кайрап ал жерге кадам таштабаш керек, тауба насух кылыш керек, чындап чын жүрөктөн тооба кылыш керек. Андан ал жага дагы эмне милдет болот десе, биздин мазхабта мештеке милдет болбойт. Болгону эгерде ошол адал дебей жынстык катнашка барган болсо, тооба истигфар милдет болот. 1 динар же жарым динар садака кылып коюу, мындай божомол менен айтканда 1 койдун баасынча же 1 койдун жарымынын баасынча эмне кылып коюу, садака кылып коюу бул жакшы нерсе болот. 1 кой же 1 койдун жарымы бул жакшы мустахаб амалдардан. Бирок кээ бир арымдарыбыз айтат, неге бул жерде 1 динар деп айтылып жатат, же жарым динар деп айтылып жатат деген дагы сөздөр бар да, бирин айтса болбойбу деп. Бул жердеги мааниси, эгер карайбыз дейт, этеккирдин алгачкы убактында кошулуп алган болсо, анда 1 динар садака кылсын. Эгер этеккирдин акырыраак убактында кошулуп алган болсо, анда жарым динар садака кылсын деген пикир айткан. Бул мустахаб амалдардан. Милдет фарз амалдардан эмес. Милдет эмне экен? Хайыз болгон аялга кошулган адамга тооба кылыш керек, Кудай Тааладан кечирим сураш керек чында. Вала яжузу ли хаидин вала ли жунубин кираатул Кур'ани. Хайыз болгон аялга, жунуп болгон кишиге Кур'анды окууга болбойт. Жат окууга дагы не болгон? Тыйым салынган. Албетте бул маселеде Имам Тахави рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча, эгерде аятты толук кылбай, бираздан окуса, мисалга алхамдулиллахи деп ажыратып коюп, дагы туруп Роббил аламин, мисал кыса бир аяттан азыраак окуй турган болсо, Имам Тахави рухсат берет да, алхамдулиллахи деп койсо, мисал, рухсат берет дейт да. Бирок бул пикир туура эмес, эң туура пикир, азыбы көппү жунуп болгон киши не кыла албайт экен? Кур'ан, жунуп болгон киши менен хайыз болгон аял Кур'ан окуй албайт. Бирок бул жерде бир айта кетчү нерсе бар. Биздин кээ бир мутаахир алымдар, кийинки алымдарыбыз устазаларга эгерде орун басарлары жок болсо, эгерде сабак бербесе, жагы шакирттери сабаксыз калып кетүүнүн коркунучу боло турган болсо, мына устазаларга рухсат берилет, жанагы сөздөрдүн ортосунда ажыратып шакирттерине Кур'ан сабак берүүгө. Мисалга Alhamdulillahi Rabbil Alamin шунтип ажыратып ачылып сабак берүүгө рухсат берилет. Эгерде орун басары жок болуп, сабак бербесе, шакирттери сабаксыз калып калуунун коркунучу болсо, мына ошондой мезгилде. Вала яжузу лил мухдиси массул мусхафи илля ай яхузаху би гилафихи. Кичинекей дараты жок адамга Кур'анды сырты менен гана кармоого рухсат. Кичинекей дараты жок адамга, бул жерде кичинекей дараты жок адамды атады. Андан не деген сөз билинет? Хайыз болгон аял, нифас болгон аял, жунуп болгон киши дагы Кур'анды кармаганга укугу жок. Тек гана жармашпаган сырты болсо, мисалга мына тетрадтарга бир обложка кылабыз, сырт кылабыз. Мына ошондой жармашпаган сырты боло турган болсо, ошону менен кармаганга рухсат берилет. Ал эми эгерде Кур'ан жармашып калган болсо, аны менен кармоого шарият рухсат бербейт. Бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе бар. Албетте муну туура эмес, кээ бир адамдар угуп, балким туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Бирок ошону изилдеп карап туруп, анан бир нерсе айтууга чакырат элем да. Бизде бир туура эмес түшүнүк бар. Жаш балдардын колуна Куранды берип койсоң, манан улум, мананы тияка алып барып кой десең, рухсат дешет да. Себеби ал жаш бала дейт. Бирок бул маселе туура эмес. Жаш балдарга, балагатка жетелек балага Куранды кармоого рухсат берилет, бирок эмне үчүн рухсат берилип жатат?
Kur'an'ды öğrenүү үчүн рұқсат берип жатат. Ал жанагы бир жерден эки жакка ал барып коюу үчүн эмес. Ошону туура түшүнүш керек. Балдары, жаш балдарга Kur'an'нын рұқсат бергендигинин түздөн түз иллаты себеби Kur'an жатталбай калбасын, Kur'an окулбай калбасын, жаш балага улам дарат алдыртуу бул хараж болот, кыйынчылык болот, түйшүк болот, көйгөй болот. Анан жалкоолук кылат жаш бала, Kur'an окуудан калып калат, ошентип Kur'an унутулуп кетет деген бир неме менен аалымдарыбыз ошол Kur'an окуган балдарга даратсыз рұқсат беришкен Kur'an'ды кармаганга. Аны жөн эле бир жерден экинчи жерге алып барып коюу үчүн эмес. Ал рұқсат берилбейт ал нерсе. Не үчүн кармаганга болбойт? Себеби уйук Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала мынтип айткан: "Ла ямассуху иллал мутаххарун." Дараттуу адамдар гана Кур'анды кармашат. Анда башкасы кармабайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде дагы бар: "Ла ямассул мусхафа илля тахирун." Таза адам гана, дараттуу адам гана мусхафты, Кур'анды кармайт дейт. Андан тышкарысы, андан башка адам кармаганга акысы жок деп. Мына ушул аяттын, мына ушул хадистин негизинде Кур'ан кармоо эмне болгон? Кур'анды кармоо рухсат берилбейт шариатта. Ал эми Кур'андан башка китептерчи. Башка китеп, мисалга мына фик китептерде дагы мына аяттар жазылып жатат, хадистер аяттар жазылып жатат, же болсо хадис китептеринде аяттар келет, же тафсир китептеринде келет. Буларда кандай болот десе, бул китептерде ошол Кур'анда Кур'ан боло турган болсо, мунун кайсыл жерини кармабаңыз харам. Мүмкүн эмес. Бирок Кур'андан тышкаркы нерселердин мына ак жерлерини кармасаңыз рухсат берилет. Кайсыл жерде Кур'ан жазылган болсо, ошону кармоо харам болот. Ошону кармоо рухсат эмес. Андан тышкары мына бош жерлерин мына барактарды мындай кылып, мына актары турат. Мына ушул ак жерди кармасаң рухсат берилет. А Кур'анын мындай ак жазылбаган жерин дагы кармоо мүмкүн эмес. Бирок Кур'андан тышкаркы китептерге эмне экен? Рухсат берилет ушундай жерлерини кармаганга. Тек гана ошол аят кайсыл жерде жазылган болсо, мына ошону кармагандык рухсат эмес. Fa iza inqata adamul hayzi li aqalla min 10 ayyamin lam yajuz wat'uha hatta taghtasila aw yamdiya alayha waqtu salatin kamilatin. Eger ayaldын этеккири 10 күндөн азда токтосо, ага шарият ишүүгө барууга болбойт. Ал жуунмайынча же толук бир намаздын вакты өтмөйүнчө. Ушул сүйлөмдө жалпы түшүнбөй, бул сүйлөмдөн эки маселе чыгарылат. Биринчи сүйлөмүбүздөгү, экинчиси анын тескерисинче дагы бир маселе чыгат. Мисалга, сүйлөмдү карасаңыз 10 күндөн азда токтосо деп жатат. 10 күндөн азда токтосо, жуунса жынстык катнаш адал деген түшүнүктү айтып жатат. Бирок андай эмес. Бул жерде эки маселе бар. Бири адатында токтогонду, экинчиси адатынан азда токтогон болушу да мүмкүн. Андыктан эгер адатынан азда токтогон болсо, мисалы адаты 6 күн эле ар бир айда, жанагы аял 3 күн этекке үркөп токтоп калды. Эми ушуга мына сүйлөмдүн сырткы маанисин алып карасаңыз, жынстык катнаш адал деген түшүнүк чыгат. Бирок адал эмес. Эгерде адатынан азда токтосо, жанагы айтканыбыздай 3 күндө токтой турган болсо, анда ооба ал жуунат, дарат алат, намазын окуйт, орозосун тутат. Ооба, бирок жынстык катнаш жанагы адатын күнгө чейин 6 күнгө жетпейинче жынстык катнаш адал болбойт. Экинчи маселе ушул айтканыбыздай, эгер адатында токтогон болсо, анда карайбыз. Намаздын алгачкы убактында токтоп атабы, же намаздын акыры убактында токтоп атабы? Намаздын алгачкы убакты же акыры убакты? Же такыр эле намаз убакты эмеспи деген сөз да. Эгерде намаздын алгачкы убакты болсо, анда толук бир намаздын убакты өтпөйүнчө, мисалга айталы, пешиндин алгачкы убактында этекке токтоду, пешин намазы каза болмоюнча, ал аялга немес? Аялга жынстык катнашка барууга болбойт. Бирок эгерде намаздын акыры убактында токтогон болсочу, намаздын акыр ченинде, мисалга башында эмес, акыр убактында токтогон болсо, анда бир жуунуп, бир такбир айта турганчалык вакыт өтсө, кошулуу жынстык катнаш адал болот. Бир жуунуп, бир такбир айта турган вакыт. Мына ошол жуунуп такбир айта турган вакыт деген маанини, такбир деген маанини бизде эскиден такбир деген сөздү, ушул жердеги тахрима деген сөздү эмне деп которушат? Жуунуп 2 рекет намаз окуй тургандай вакыт өтсүн деп туура эмес которушат. Бул туура эмес.
Muhtasar Vikoyalarda dagы ушундай келет, ушул түп-түз ушундай которуп коюшат да, жуунуш керек, анан 2 рекат намаз окуш керек, анан жынстык катнаш адал болот, ошончолук мөөнөт өтүш керек деген түшүнүктү айтышат. Бул туура эмес. Бул жердеги жууну менен такбир, тахрим айтыш керек дегендин мааниси тек гана такбир. Аллах деген сөздү айтсаңыз же Аллаху акбар деген сөз чөлүк убакыт өтсө, жууну жынстык катнаш не болот? Адал болуп эсептелет. Мисалга, бул жерде жууну дегенде дагы айта кетчү нерсе, мисалы жууну дегенде тек гана жуунууда эске алынбайт. Биз ошол сууду даярдадыңыз, чечиндиңиз, жуундуңуз, кайра кургактандыңыз, кийимиңди кийдиңиз, кысасы ошол гусулда кандай амалдар жасатылганса, ошонун баардыгын ичине камтып алат. Ошончону айталы бир 10 минутта жуунат дейли. Анан такбир менен канча болуп калат? 10 минут 1 секунд деп коелу. 1 секундда такбир айта турган болсо, анан 10 минут 1 секунд өткөндөн кийин анан не кылса, жынстык катнашка барса болот дейт. Wa in inqata adamuha li ashrati ayyamin jaza wat'uha qabla al-ghusl. Ал эми эгерде аялдын этеккери 10 күндөн кийин токтосо, 10 күн, эң көбү 10 күн дедик да. 10 күндөн кийин токтой турган болсо, анда жуунбаса да эле кошула берсе боло берет. Жуунбаса, жанагы мөөнөттү күтпесе да эле, жана жууна турган мөөнөттү күтпесе да кошулуу адал болот. Адал, бирок ошол мустахаб эмес. Жакшысы кошулбаш керек. Биринчи жуунсун, анан кошулуш керек. Бул жанагы Кур'анда нахи келгендиктен, баягы жуунмайынча кошулбагыла деген аят келгендиктен, жакындабагыла, жуунмайынча жакындабагыла деген аяттын негизинде алымдарыбыз ошо 10 күндөн өткөндөн кийин токтосо кошулуу адал, бирок мустахаб эмес, жакшы эмес деген сөздү айтышкан да. Ва-тухру иза тахаллала байна ад-дамайни фи муддатил хайзи фа хува кад-дамил джари. Хайз мөөнөтүндө эки канын ортосунда, эки тарабынан кан келип, ортосунда кан келбей калган күн уда агып турган кан сыяктуу, болуп эсептелет. Кан келбей калган күндөр дагы. Мына ушул маселеде биздин аалымдарыбыздан 6 пикир айтылган. 6 пикир. Бирок ушул 6 пикирдин ичинде эки пикирге гана көпчүлүк эмес, аалымдарыбыз фатва берген. Кээбилери Абу Юсуфтун пикирине, кээбилери Имам Мухаммадтын пикирине. Имам Мухаммадта эки пикир бар, ошонун бирине берилген. Мына ошондуктан бул жерде сөздү узартпай, Кудайым бурса ал убактысын аты келгенде ал теманы өтөсүздөр. Азыр ошол фатва берилген эки пикирге гана токтоп өтөлү. Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин пикири боюнча, 15 күннүн ичинде эки жактан кан бар болсо хайз болуп эсептеле берет. 15 күннүн ичинде, мисалга, биринчи күн кан көрдү, 14 күн таза жүрдү, кайра 15-нчи күнү кан көрдү. Значит, баягы 10 күнү не болуп эсептелет? Адаты болсо, адаты не? Хайз. Адаты жок болсо, жаңы 10 күнү хайз болот, 5 күнү истихаза болуп кетет. Абу Юсуфтун көз карашы боюнча кан менен, кан келүү менен башталып, кан келүү менен бүтүшү да мүмкүн, кансыз башталып, кансыз бүтүп калышы да мүмкүн этеккир. Ошону эрежени жакшы эсиңизде алыңыздар. 15 күннүн ичинде эки жактан кан курчап турса, ал не болуп эсептелет экен? Хайз болуп эсептелет. Ортодо карасаңыз, биринчи күн кан көрдү, 14 күн таза жүрдү. Эчтеке кан келген жок. Бирок 15-нчи күн кайра кан келип калды. Онда ошондо жанагы биринчи күн кан көргөндөн баштап, эгер адаты жок болсо, 10 күнү не болот? Хайз болот. Адаты болсо, адаты канча? 6 болсо 6, 7 болсо 7 хайз болот, калганы истихаза болуп кетет. Бирок карасаңыз, кан жок такыр эле. Башында акырында бир кан болуп калды. Ал эми Имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча 3 күндөн аз келген кан жанагы тазалыкты не кылбайт, жана уда кан агып турган сыяктуу болот. 3 күндөн аз болсо, мисалга, айталы бир аял 10 күннүн ичинде 5 күн этеккир көрдү, кан келди. 2 күн кан келбеди, кайра 3 күн келди. Ортодо канча күн болуп калды? Кан келбей калган күн 2 күн болуп калды. Мына ошондо 2 күн боло турган болсо, бул ошол күндөрдө да кан аккан сыяктуу болот. Ал күндөрдө намазын окубайт, ал күндөрдүн орозосунун казасы жок болот. Бирок эгер 3 күндөн көп болсочу, жанагы ортодо кан келбей калган күндөр. 10 күннүн ичиндеги ортодо кан келбей калган күндөр 3 күндөн көп болсо, анда Имам Мухаммад рахматуллахи алейхи айтат. Эки жактагы канды карайбыз дейт.
Анан ортодогу кан келбей калган күндөрдү карайбыз. Эгер эки жактагы кан менен ортодо кан келбей калган күндөрдүн саны барабар болсо, же кан келген күндөрдүн саны көп болсо, анда хайыз болот дейт. Ал эми эгер ортодо келген кандын саны эки жакта турган кандын саныдан көп боло турган болсо, күндөрүнөн, анда хайыз болуп эсептелбейт дейт. Мисалыга, хайыз болгонуга мисал берели. 3 күн кан келди. 3 gün kan geldi. 5 gün taza жүрдü. 5 gün. Kayra 2 gün kan geldi. Emi 3'tü ne kılavuz? 2'ge koşuyoruz. Kança oldu? 5. 5 menen 5 emne? Baravar. Baravar oldu ne dedim жаңа? Hayız болады. Hayız bardığı hayız. Kan kelbey kalgan күндөрү hayız, al күндөрүн намаздын казасын окубайт. Экинчи мисал, аз болгонуга мисал бере турган болсок, 4 gün kan көрдү. 4 gün kan көрдү. 3 gün taza жүрдü, kayra aytalı 3 gün kan kördü. Munda koşsok ne olup kaldı? 7, buyağı 3 gün. Bul da ele bardığı ne oldu janagı 3 gün? Hayız boldu. Emi uşunun emnesi bolot? Hayız bol boğon misalı kaysıl. Hayız bol boğon misalı bir ayal aytalı 2 gün kan kördü. 6 gün yok, 1 gün kan kördü deyli. 1 gün kan körüp 6 gün taza жүрüp kayra 3 gün kan kördü. Oşonda 3'tü 1'ge koşsok kança bolot? 4. 4 6'dan ne oldu? Az. Kem boldu. Kem boldu. Janagı başka taraptagı 6 günü ne emes? Hayız emes, istihaza. Birok keyingi 3 günü hayыздын möөнөтүнүн эң азына жеткендиктен ал 3 gün hayız болуп эсептелет. Keyingi 3 gün başında kelgen kan, 1 gündük kan, andan keyin 6 gün taza жүргөн күндөр, алар таза күндөр болуп эсептелет. Keyingi акыркы 3 gün ne болуп калат экен? Hayız болуп калат. Мына ушинтип аламдарыбыз шундай пикирлерин айткан. Кээ бир аламдарыбыз Абу Юсуфтун сөзүнө фатва берген, кээ бир аламдарыбыз Имам Мухаммадтын сөзүнө фатва берген. Ва акаллу тухри 15 яуман ва ла гаята ли аксарихим. Тазалыктын эң азы 15 түнүкүн дейт. Мындайча айтканда bir hayız көргөндөн кийин кайра экинчи жолу hayız көргөндүн ортосу 15 gün болуш керек. Мисалы айталы bir аялдын адаты 6 gün. 6 gün ar bir aydın birinci sılasından 6. sılasına çeyин hayız görüyor dedik. 6. sılada kanı toktadu, emi 15 gün taza жүрөт. Mına uşul 15 günün içinde 6. sıla olsa, значит 15 gün olsa 21. sıla olot da. 21. sılaga çeyin eğer kan körө turgan bolsa, al kan emes, hayız emes, istihaza. İstihaza oluyor septede. 21. sıladan keyin kayra kan körө turgan bolsa, emi kayra hayız baştaldı dese bolot. Uşunday alsak, bir ayda 2 jolu hayız körüp kalışı jönde mümkün. Kандай eken 15 gün, iki hayızın ortasındagı tazalık 15 gün en azında. Andan köp boluşu da mümkün. Aylap kelbeşi mümkün, jıldap kelbeşi mümkün. Bırak en azın eken 15 gün. Wala goyata li aksarihi. Oşun için aytat, bunun tazalıktın köyünde çeki yok. Takır kelbey koyuşu dağın mümkün. Alımdarımız dağın şunday bir erecelerde bizge jеңилдетip, sonun kılıp düşündürü beri otşatта, bizdin yaşoğuzga, turmuşubuzga en kerekli olgan erejeler bular. Kuday Taalam mına uşul erejelerdi toğra düşünüp, uşular menen amal kılıp, uşular menen jaşashka bardığızga tawfik bersin. Amin ya rabbal alamin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.